Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн түз жооп бересиңер. Кыргызстанда эттин баасы 700 сомдон ашып кетсе, жергиликтүү бийлик жооп берет. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев регион телеканалыбызга берген маегинде билдирди. Ал азык-түлүк жана эттин кымбатташы боюнча акимдер, мэр, губернаторлорго катуу эскертүү берди. Ашып кетсе 100 сом кошуп 1 килограмм этке, ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлор, эскиче айтканда губернаторлор, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсыл региондо болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү берип коеюн. Жакшы бир максатта жакшы дуа менен тойду жыйынтып алайлы сиздерден суганыч. Маектин жүрүшүндө Камчыбек Ташиев тынчтык жөнүндө мыйзамдын аткарылышы солгун экенин сынгалды. Анын айтымында акыркы убакта тойлор түнкү саат 12ге чейин уланганы менен тиешелүү органдар чара көрбөй жатышат. Эми мындан ары бардык тойлор, оюн-зоок иш-чаралары, түнкү клубдар жана кафе-ресторандар саат 22:00дөн кийин ишин токтотушу керектигин айткан. Жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери бир дагы жерде саат 10дон кийин бардык тойлор токтош керек. Оюн-зооктор токтош керек. Түнкү клубдар токтош керек. Кафе, ресторандар ишин токтотуш керек түнкү саат 10дон кийин. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир ошол ресторандардын оюн-зоок өткүзгөн, же болбосо жанагы тойлорду өткүзгөндөрдү ушул тартипке баш ийбей турган болсо, анда светтерди өчүрүп койгула. Светтерди өчүргүлө. Бул биздин өкмөттүн кабыл алынган токтомунда так жазылган. Аны аткарбай атпайсыңарбы? Ошондуктан бүгүндөн баштап, мына бүгүн 13 ноябрь, бүгүндөн баштап бир дагы жерде Кыргызстандын бардык территориясында саат 10дон кийин той болбош керек. Тойлорду 10го чейин жасагыла. 10дон 10 мүнөт өткөндө ресторандардын свети толук өчүш керек. Бүгүн башыбызды бириктирип, боз үйлөрдү тигип, башыбызды бириктирип ушундай төрдө олтурабыз. Анда эмес. Ошондой эле Ташиев уруучулук маселесине токтолуп, коомду бөлүнүүгө эмес, биримдикке чакырды. Ал уруулар тарабынан мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүү туура эмес экенин белгилеп, бул демилге элдин тынчтыгы жана коомдук туруктуулугу үчүн маанилүү экенин кошумчалады. Ушул менин уруум кыйын болгон деп, менин уруум көп болгон деп, менин уруумдан ушундай адамдар чыккан деп, өзүңөрдүн баягы эн тамгаңарды белгилеп, өзүңөрдүн тууңарды, байрактарыңарды белгилеп, республика боюнча курултайларды өткүзүп, ушундай кылганыңарды токтотушуңар керек. Бул туура эмес. Муну биз жетекчилик тарабынан айтып коелу. Бул туура эмес. Уруучулукка бөлүнүп, жашоо, же болбосо уруучулукка бөлүнүп, саясат жүргүзүү, же уруучулукка бөлүнүп, мамлекеттик деңгээлге алып чыгуу, бул өтө калпыстык жана туура эмес. Эсенбай уулу Талантбек номер 10 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер. Бюллетенде 2-катарда добуш бериңиз. Менин округум 10-округ, Өзгөн Каракулжа аймактары кирет. Туура биздин жет атабызды билишибиз керек, уруубузду билишибиз керек, ким тууган экенин билишибиз керек. Бирок ошол эле мезгилде ошол тууганчылыкты
мамлекеттик деңгээлге көтөрүп чыкканды биз токтотушубуз керек. Мындан ары ушу мамлекеттик деңгээлде жанагыдай курултайларды, уруулардын курултайларды өткөзүүнү токтоткула. Аны өткөзбөгүлөгөн. Жүргүзбөгүлө аны. Туура эмес нерсе бул. Бүт азыр 12-25 менен өчүрүлдү. Мындан сырткары атайын кызматтын жетекчиси энергетика тармагындагы көйгөйлөргө, майнинг фермалардын ишмердүүлүгүнө жана мектептердеги жарыктын өчүрүлүшүнө да токтолду. Асель Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы. Мен 2 саат, 3 саат, 4 саат өчө турган свет өчпөйт бир да жерде. Өчөбү деп коркконсуңар, өчпөй эле барыңар мына аман эсен менин маңдайымда турасың. Март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Кыргызстанда майнинг фермалар мартка чейин ишмердүүлүгүн токтотту. Бул тууралуу Менкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү соңку жагдайлар тууралуу маек берип жатып маалымдады. Төраганын айтымында мындай чечимди энергетика министри Таалайбек Ибраев менен биргеликте кабыл алышкан. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Кыргызстанда келишим менен иштеп жаткан 2 майнинг фермалары бар. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин маалыматында бул фермалар электр энергияны Орусиядан алат. Алар иштеп баштаган 2023-жылдан бери транзит үчүн Кыргызстан улуттук электр тармактарына жалпы 22 миллион сом каражат төккөн. Бир өзүңөр көрүп атасыңар, только ушул майнингтерге кетип атат да. Мындайча айтканда, ошол коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Ошону элдин баары ойлоп атат, ошо электерин ошо жака кетти деп. Жок, кеткен жок, мына мындайча айтканда, кыргыздар айтканда, ач кулактан тыч кулак өчүп тургула деп. Өчтүк, бүттү, өчүрүп салдык. Жок, бүгүнкү күндө. Жанагы Саларкойн майнинг фермасы буларга эң негизгиси электр энергиясын сатуучу болуп, Россия мамлекетинин Интеррао компаниясы болуп эсептелет. Андан сатып алган электр энергиясын Саларкойн компаниясы Казакстанда Кегок компаниясы аркылуу транзит аркылуу андан кийин бизге түшөт ал электр энергия, национальный электрический сет деп коет. Ошого транзит аркылуу өтүп туруп, Орус мамлекетинин сатып алган электр энергиясын бизге транзит аркылуу алып өтүп туруп, анан пайдаланышат. Бизге бул кандай транзит жана кызмат үчүн эле төлөнгөн акчадан баш тартып, ошол алып өткөн электр энергиясын токтоттук. Мына азыр ошо СК1, СК2 деген өчүргүчтөрдү өчүрүп, пломбаларды бастык. Элде жанагындай суроо талап болбосун деп. Отключить Sharewell 35 SK1, проверить отключаем положение. Вас понял, отключаю Sharewell 35 SK1. Бул экинчи линейный разделителге кошуп атабыз, азыр SK1 линейный разделитель өчүк, азыр экинчиге уже пломба басабыз азыр. Бүгүнкү күндө коомчулукта өзгөчө мектеп, бала бакчаларда жарыктын өчүрүлүшүнө байланыштуу нааразычылыктар бар. Буга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да көңүлүн бурду. Ал мындай социалдык объектилерде эрте өчүрүүгө болбой тургандыгын айтты. Ошондой эле башка мамлекеттик мекемелерде электр энергиясы үнөмдөлүшү зарыл экенин белгилеп, жерлерде жетекчилер көзөмөлгө алышын буйруду. Өчүрүүлөргө байланыштуу энергетика министри Таалайбек Ибраев да кошумчалап, учурдагы чектөөлөр бар экенин, бирок кыш ичинде эч кандай жарык өчүрүү болбой тургандыгын маалымдады. Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, мектептердин, именно мектептердин экинчи сменада окуган мектептердин
светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Мамлекетибизде жанагыдай верхний отключение деген болбойт. Болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайлап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу. Кээ бир биздечи көчөдөгү электр энергиянын баары көчөнү паркта освещать эткен, уличный освещение. Мисалы үчүн Бишкектин көчөлөрүн освещать бул горсветтин жумушу да, горсветтик. Анан эгерде бир айыл өкмөттө өзүнүн, может быть, карызы бар же болбосо башка эмне менен өчүрүп койсо, биз аны дагы карап атабыз кечки мезгилдерде. Мен өзүм мындайча контролюмдө турат, айтып атам кечки мезгилде мектеп, бала бакча жанагындай жерлерде экисмен да ошол убактарда эч кандай өчпөш керек. Бул эми баардык эле свет десе эле баарында Кремльде күйүп турган светти да бизге мындайча айтканда залакаты тийип атат да. Ошон үчүн аны мындайча айтканда талдаш керек да. Бул кимге байланыштуу? Бул кимге байланыштуу? Малым болгондо экс-президент Алмазбек Атамбаев буга чейин Facebook баракчасы аркылуу Кыргызстандагы энергетиканын таңкыстыгы тууралуу айтып чыккан. Анын алкагында министр Таалайбек Ибраев жооп катары Атамбаевдин тушунда ири долбоорлор Камбарата 1 жана Камбарата 2 ГЭСтеринин курулушу токтоп калганын айтты. Ага анын жоопкерчиликти албаганы менен түшүндүрдү. Жоопкерчилик алган эмес. Верхний Нарынск каскадты аны өзүңөр билесиңер. Бүгүнкү күндө 37 миллион мойнубузда турат. Баягы кыргыздар айткандай жебеген самсыга төлөгөн атабыз. Ал уже бүгүнкү күндө пенясы менен 51 миллион болду. Жоопкерчилик алган. Биздин кече дагы ошол жерде иштеген, ошол Верхний Нарынск каскадты иштеген бизде ардагерибиз бар. Бүгүнкү күндө Чоробай Такешевич Акунов деген. Ошол дагы именно ошо өзү иштеген, ошо информация бербеди. Эми буга мен токтолбой эле коеюн. Мен өзүм эмемде жообумда бүт маселелерге фактылап жооп бердим цифрасы менен. Бир эле нерсеге токтоп кетейин. Жана айтып аткан 4 агрегат токтогул деп атпайбы? Мына мен тирүү турам го, мына өзүм колум менен акыркысын кече күйгүзүп келдим. Анан кандайча 4 агрегат курулуп калат, 240 мыңга. 2025 жылы, 24 жылы, 23 жылы, 22 жылы жылга бирден агрегат киргиздик. Пандемия убагында токтогон, билесиңер аны. Ошондон бери мына ушул 4 жылдын ичинде 4 агрегат кирдик. Анан каякта? Андан тышкары министр коомчулукта көмүрдүн баасынын кымбатташы жана кампаларда көмүр жок элге жетишсиз деп айтылып жаткан кептерге да жооп берди. Анын айтымында Кыргыз көмүр тарабынан сатылып жаткан көмүрдүн баасы 5800 сомдон болуп жатат. Ал эми ортомчулар 8000 сомго чыгарып алган. Эмнеге 8000ге сатыш керек? Элестет. Бир рейстен 60 миңден 90 миңге чейин жанагы шопурлар ошондон акча каражат таап атышат да. Аны ошону спекуляция кылбасын. Мен тапшырма бердим. Эгерде бизде сатып алса, бизге антимонопольный калган мамлекетте баа бар, ошо баа менен сатсын деп, жанагындай спекулянттарды анда токтой тургула. Биз деген соц объектилерди элге камсыз кылалы деп. Мына ошону менен азыр бүгүнкү күндө көзөмөлдөп атабыз, 5800дөн ашпасын деп. Эч кандай капа болбош керек, сарсана болбош керек. Бул убактылуу эле нерсе. Белгилей кетсек, Кыргызстанда электр энергиясына убактылуу чектөө киргизилген. Анда эртең мененки жана кечки убактарда керектөө эң жогорку болгон маалда энергиянын кубаттуулугу 5 киловаттан 3 киловаттка чейин түшүрүлөт. Бул чектөө келерки жылдын 1 апрелине чейин киргизилген. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, регион, Бишкек.